Көпүрөлөр узун жолду кыскартып, каттамдын жеңилдешин шарттаган көпүрө курулуштары. Алар өз вазыйпасын гана аткарбастан, заман өнүккөн сайын кооздугу жана ар түрдүү өзгөчөлүгү менен да күндөн күнгө айырмаланып барат. Биз бүгүн Ала Тоо 24 канал аркылуу жер шарындагы өзгөчө көпүрөлөрдүн айрымдары жөнүндө айтып беребиз. Деңиз аркылуу өтүүчү дүйнөдөгү эң узун көпүрө Кытайда орун алган. Анын курулуш иши 2012 жылы башталып, 2018 жылы колдонууга берилген. Көпүрө Гонконг, Шухай жана Макао аймактарын бириктирип, каттамдарды жеңилдетет. Жалпы узундугу 55 чакырым. Анда ар бир унаа каттамынын багыты боюнча 3 катар тилке каралган. Ошондой эле курулушка жасалма аралдар менен деңиз астынан кеткен 7 чакырым өтмөк камтылган. Өтмөктүн суу астындагы тереңдиги 40 метр. Анын курулушуна 110 миллиард юань же 16 миллиард доллар сарпталган. Көпүрө жогорку технологиялык жабдуулар менен жасалгандыктан жердин 8 балдык силкинүү күчүнө туруштук бере алат. Непалдагы Кушма Гиади деп аталган бул асма көпүрө дүйнөдөгү эң кооз, бир жагынан кооптуу көпүрөлөрдүн катарына кирет. Ал 2012 жылы курулуп, жалпы узундугу 347 метр. Асма көпүрө бир нече айыл аймактарын байланыштырып турат. Элдер көпүрөдөн тынымсыз каттап кошуна айылга барчу бир канча убактын үнөмдөөгө шарт түзүлгөн. Ал өтө бекем курулгандыктан андан үй жаныбарларын да алып өтүшөт. Күнүмдүк жашоосунда гана пайдаланылбастан, аны эл атайын көрүү үчүн да келишет. Анткени көпүрө үстүндө болгон учурда ажайып кооз жаратылыш алаканга салгандай көрүнүп турат. Бул өзгөчө айнек көпүрө Кытайдын Хэйбэй провинциясында жайгашкан. Узундугу 448 метр, ал эми жалпы салмагы 70 тонна келип, жерден 200 метр бийикте же 66 кабаттуу үйгө тең келет. Ал 1,5 жыл аралыгында курулган. Теориялык жактан алганда бир учурда 2000 кишини көтөрө алат. Бирок көпүрөнүн ээлери коопсуздук үчүн 500-600 адамга гана көпүрөдө жүрүүгө уруксат берген. Виадук Мио Францияда жайгашкан дүйнөдөгү эң бийик унаа көпүрөсү. Жерден бийиктиги 343 метр келип, туурасы 32 метр, ал эми жалпы узундугу 2,5 чакырым. Көпүрөнүн ортоңку 6 бөлүгүнө 343 метрлик жана четки жактарына 200 метрлик мамылар орнотулуп, оор жүк ташуучу унаалар жүрүүгө да мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Ал Парижден Клермон-Ферран аркылуу Безе шаарына жогорку ылдамдыкта барууну камсыз кылат. Анын ачылышы 2004 жылдын 14 декабрында болгон. Курулуш долбоорунун автору француз инженери Мишел Верлажо менен англиялык архитектор Норман Фостер. Ага 400 миллион евро керектелген.
эстакадалык көпүрө Кытайдын Сычуань провинциясында жайгашкан. Анын курулушу 8 жыл бою жүрүп, 2017 жылдын 31 майында ачылган. Ал шаардагы унаа тыгындарын жоюу максатында курулуп, дүйнөдөгү эң кооз жана эң чоң көпүрөлөрдүн катарын толуктайт. 20 эстакадалык бөлүктөн турган көпүрө 8 тарапка багытталган. Эң үстүндө жайгашкан көпүрө жерден 37 метр бийиктикте. Биздин бул тизмебизден тышкарыда дүйнөнүн ар бир континентинде кооз, мыкты инженериялык чечимдери, өзүнүн көлөмү жана масштабы менен таң калтырган көпүрөлөр бар. Адам баласынын колунан жасалган мындай татаал жана ири курулуштар элдер ортосундагы айыл кыштактардын жана жада калса бүтүндөй мамлекеттерди бири-бири менен байланыштырып келет.